үй бүлөдө bir amirge baş ийгенди үйрөнүш керек. Мамлекетте bir адамга baş ийгенди үйрөнүш керек. Группада bir адамга baş ийгенди үйрөнүш керек. Биз кыргыз эли баягы тоодо өскөн, эркин өскөн адамбыз да. Ошондуктан көп учурда ушу baş ийгенди каалабайбыз да. Мен эркинмин, эркин ой жүгүртөм, каалаганымды сүйлөйм, каалаганымды айтам деп. Кээде анан үй бүлөдө дагы ушундай. Кээде кыздарыбыз дагы ушундай. Күйөөсү үйдө bir президент болуш керек да, bir башчы болуш керек. А баш ийбей баягы тоодо өскөн кыз эмне дейт? Сен күйөөсү менен бийлик талашат, күйөөсү менен сөз талашат, күйөөсү менен баягы баш ийбейт да, башчыга баш ийбейт. Ошондон улам анан кийин үйдө эмне чыгат? Уруш чыгат, чыр чыгат. Ошондуктан баш ийгенди үйрөнүш керек. Үйдө ким кожоюн? Атаң кожоюн. Үйдө ким кожоюн? Күйөөң кожоюн. Үйдө ким кожоюн? Эркек кожоюн болуш керек. Кээде сен айтканың болушу мүмкүн да. Бирок тигини кожоюн сыяктуу, тигини арыстан сыяктуу кылып көрсөт. Балким сөзүң эки болбойт. Барып маслихат сура, мында кылсак эмне болот, тиги болот. Анда сиздин оюңузду алдык деп мындан ишти кыла бер. Анан тээде өзүм билемди кылып, мен айткандай болот деп үйдө анан чоң чыр чыгат. Ошондуктан баш ийгенди эмне кылыш керек? Баш ийгенди үйрөнүш керек. Группада да ушундай. Группада кээде bir топ, жамаат сапардасың, топтосуң, группадасың. Bir адам баш ийилиш керек. Жаманбы, жакшыбы, эмне башчы баш ийгенди үйрөнүшүбүз керек. Мамлекет башчыга баш ийгенди үйрөнүшүбүз керек. Эгерде арам иш кылса, туура эмес иш кылган болсо, сын пикир айтсак болот. Бирок баш ийгенди үйрөнүшүбүз керек. Баш аламандык болсо эч жерде ийгилик болбойт. Ошон үчүн айтып жатат. Эгерде силерге bir кул башчы болсо дагы бул кул эле, бою кичине эле, түсү мындай эле, кара эле, ак эле деп баш ийбей койгон болбойт.